Атым Каныбек Касымов Мурзаевич, Озерный айылынын тургуну болом. 1985-жылкы болом. Келгениме 6 жыл болуп калды. Лейлектен көчүп келгенбиз. Каныбек Касымов экологиялык мигрант. Климаттын өзгөрүшү аны эки жолу жашаган жерин алмаштырууга аргасыз кылган. Каныбек Кыргызстанга алгач Тажикстандын түштүгүндөгү Хоржант областынан көчүп келген. Башында Баткен областынын Лейрек району айыл чарба иштерин жүргүзүүгө эң ылайыктуу болуп көрүнгөн. Бирок бул аймакта жыл санап кургакчылыктын орун алышы 2016-жылы аны экинчи ирет көчүшүнө аргасыз кылган. Биз өзү негизи дыйкандардын немесинде туулганбыз, үй бүлөсүндө. Жаштыктан ата энебиз дагы дыйканчылык менен эмгектенген. Биз деле азыр дыйканчылык менен. Ал жакта суу уже татыш болуп, күн ысып, дыйканчылыкка эме болбой калышат. Ошон үчүн бул жакка көчүп келгенбиз. Бул жакта жер кенен, суу да кенен болчу. Бул жакта бир туугандар менен арендага алабыз 3-4 гектар. Эртеңгисиге капуста раннел эгебиз, анан кечкисинен ушундай басай. Анан мындан сырт перес, болгорки ошондойлор тигебиз. Анан клубника бар. Кыргызстандын калкынын 40%дан ашыгы айыл чарбасында иштейт. Алар айдоо аянттарын иштетип, мал чарбасы менен алектенип, өлкө экономикасына чоң салым кошуп келишет. Ички дүң продукциянын жарымынан көбү климатка жана аба ырайына көз каранды болгон ишмердүүлүктөн топтолот. Ага жараша кургакчылык же тескерисинче нөшөрлөп жааган жамгыр жана үшүк жүрүшү айрым дыйкандарга гана эмес, өлкөнүн бүтүндөй айыл чарба тармагына олуттуу чыгым алып келүүдө. Когда мы говорим про климатическую миграцию, да, мы должны понимать, что она не происходит сама по себе. То есть изменяется ситуация, да, с уровнем жизни населения. Появляются ряд различного рода конфликтов. Все это возникает вокруг природных ресурсов, которые начинают деградировать. Они начинают деградировать вследствие нескольких вещей. То есть, с одной стороны, вследствие того, что люди действуют нерационально и неправильно, да, и таким образом природный ресурс сокращается. Например, пастбище. Да? То есть, если мы неправильно используем пастбище, то постепенно мы сможем получить от него гораздо меньше. А с другой стороны, происходит прессинг, связанный с климатическими изменениями. Нужно смотреть в корень, да, в самое начало, в первые шаги, когда природные ресурсы еще есть, когда он еще в достаточно хорошем, своем, так сказать, проявлении. Да? Жаздан күзгө чейин ушул семьябыз менен поляда, постоянно поляда эле болобуз. Былтыркы түшүмгө жакшы болду. Былтыркы хранилище жасап алдык. Ысык болуп, почти 2 айга чейин жаан жаабады да. Жаан жаабай туруп, азыр күздө уже жаан жаап баштады. Капусталар астыдан чирip баштады да, жаан жаай берсе чирийт да, курт жеп. Ошого 1-2 күн кургаганда сразу ташып атабыз да, ошого свет этейик деп. Эртеңги ранний капуста ошондой болду. Поляда ушундай калып кетти. Гектар мисалы 200 000 расход кылсак, ошол бойдон гектар калып кетти. Оны трактор менен кайра айдап салдык да. Эми кечкисиде мунун ордуну каптайт да булар. Басайлар. Жылдай ранний капуста, ранний басай, анан кечкисиге басай. Ошондой. Биз келгенде анчалык ысыбайт болчу. Кышында да өтө суук болчу. Азыр кышында өтө суук болгон жок. Жазында ысык болуп атат. Очень важно создавать такие механизмы, да, когда управление этим природным ресурсом было бы справедливым. Когда в управление природным ресурсом вовлекались бы, например, женщины, да, молодежь, люди, которые обычно не включаются в этот процесс. Строить эффективные инструменты управления этим природным ресурсом. Очень важно понимать природные лимиты, за которые нельзя выходить. Например, если с пастбища можно взять вот столько биомассы, с него нельзя брать больше. И это снижало бы риски конфликтов. Очень важным является диверсификация источников дохода для местного населения. То есть, чтобы человек не был привязан только к своему огороду, либо не был привязан только к скоту, который он имеет. То есть, доступ к альтернативным источникам доходов, доступ к молодежи к образованию, доступ общественности к информации, к процессу принятия решений. То есть все те меры, которые, в принципе, гораздо легче реализовать,
чем, например, компенсировать людям траты на вынужденное переселение. То есть нужно принимать превентивные меры, заблаговременные меры для того, чтобы предотвратить будущую, потенциально возможную массовую климатическую миграцию. Бүгүнкү күндө жер шарынын ар кайсы бөлүктөрүндө планетанын 100 миңдеген адамдары климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттеринен улам жер которуп, туулган жерлерин таштап кетүүгө аргасыз болушат. Бул түшүм алууга мүмкүн болгон жер аянттарынын кыскарышы, таза ичүүчү суунун жетишсиздиги жана биологиялык ар түрдүүлүктүн жоголушуна байланыштуу. Дүйнө жүзүндө экологиялык мигранттардын саны азыр 30 миллион адамга жетти. 2050 жылга чейин Дүйнөлүк банктын изилдөөсүнө ылайык алардын саны 200 миллионго чейин көбөйүшү мүмкүн.